Arxitektura meriyadan gelip bari tartıp süйлöşüp ketти, бирок баягы жердин эгеси жаш жигит ушунчалык накал жигит экен. Дал ушул арыздануучулар Ош шаарындагы Абсамат Масалиев көчөсүндөгү 98-үйдүн тургундары. Алар өздөрү жашаган 5 кабаттуу үйүнүн алды жагынан Имарат Стиль курулуш компаниясы 14 кабаттан турган турак жай түшүп жатканын айтып, анын курулушу тургундар үчүн кооптуу болуп жатканын айтып, нааразы болушууда. Целый мэрияга ушул кат менен кайрылып атат дагы. Ошодон уруксат мына 13 пункттан турган булар уруксат бериш керек экен. Ушулар талаптарды аткарса анан уруксат берилет экен. Арыздануучулардын жактоочусу көп кабаттуу турак жай эмес, балким элге кызмат кылуучу соода түйүндөрү курулса каршы эмес экенин билдирүүдө. Bir этаж, 2 этаж үй салса эмес, мындай бир фрунзе магазин салсын, элдер ошо жок ошол территорияда. Мондай жакшынакай бир 400, 500, 300 адамдык бата турган бир кафе бар, бир нерсе салып ал деп биз айттык. Анда сырткары ушул жерге гараж, машина коюп турган, элдин көйгөнүн чече турган бир нерсе салып. Ну не так 14 этаж эмес. Себеби дегенде ал жерге мүмкүн эмес, салганга мүмкүнчүлүк жок. Бул жагы Акбуранын боюнда. Курулуш компаниянын өкүлдөрү буга чейин жашоочуларга 14 кабаттуу үй эмес, 3 кабаттуу соода борбору курулаарын айтып ишендиришкен. Эгерде дал ошол сөз болуп жаткан 14 кабаттуу үй курулса, нааразы болгон жарандарга күн тийбей калат экен. Азыр үйдүн куруу иштери пландалып жатат. Буга байланыштуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана тиешелүү тармактын адистери жерине келип таанышып кетишкен. Ал учурда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана адистери уруксат бере элекпиз деген жообун узатышкан. Бирок курулуш жүргүзүүчү тарап алардын жергиликтүү бийликтин айткандарын төгүндөп, уруксат бар экенин айтып жатышканын баса белгилешет. Бизге мэриянын өкүлү, архитектуранын өкүлү, ССтин өкүлү, тиги МЧСтин өкүлдөрү келишти. Бирок бардыгы тең айтып атпаймынбы, биз азыр уруксат бере элекпиз деп жооп берип атышат. Ооздеки кагаз түрүндө 13 пункту жазып берип атышат, уруксат берилди деп атат. Они өзүнө противоречить этип атат. Ошондой болуп атат азыркы учурда. Кат жазганыбызды биз январь айында жазганбыз, уже март айы болуп атат, уже 1,5 ай. Өзү жооп болсо, бир 10 күндүн ичинде хотя бы реакция болуш керек эле да, муну закон боюнча. 10 күндүн ичинде реакция болуп эле уже 1,5 ай өтүп атат. Тиешелүү өкүлдөр бул жерге келипсиздерби? Тиешелүү өкүлдөр келишти. Анан айтып атпаймынбы, мисалы ошол эле МЧС сейсмостойкага жооп берет. Ол болсо болбойт деди, мисалы да. Архитектурасы мынакей биз уруксат пока бере элекпиз, планы чийилди мынакей деп, планын жакшы көрсөтпөй, алар да өзүнүн башын тартып атышат да, мондой жоопкерчиликтен. Ошол. Бул арада биздин телетоп көп кабаттуу имарат түшөт делген жерди тартымга алып жүргөн учурда өзүн тааныштыргысы келбеген жаран тартымга тоскоолдук жаратып жатты. Имарат Стиль курулуш компаниясында тиешелүү документтин баары бар экенин жана бирок көрсөтө албасын кошумчалады. Ошол эле убакта курулуш иштери мыйзамдуу болуп жатканын дагы айтып жатты. Биз билбейбиз экен, мен жөн эле жумушчумун бул жерде. Эмне кыласыз бул жакта? Иштеке курулбайт, эмне болуп атат, билбейм, мен да түшүнбөдүм. Иштеке жок бул жерде. Арзан атпайбы, үй салынат деп. Ооба, жок, үй салынат деген сөз жок бул жерде. Мен билбейм, ачыгы. Жетекчисин тааныбайм, эч кимис, мен билбейм, эч ким эмесмин бул жерде. Бул боюнча иш алып барган Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдун айтымында бул нааразычылыктар боюнча тиешелүү адистер иш алып барып жатканын билдирди. Азимов берген маалыматында Имарат Стиль компаниясы пландап жаткан 14 кабаттуу турак жайдын курулушуна азырынча уруксат бериле элек. Документтерди кароо, тактоо иштери жүрүп жатканын айтылды. Азыр эч кандай уруксат кагаздар берилген жок. Мен айтып атам-ку, пока госэкспертизада өтпөйүнчө уруксат берилбейт. Азыр АПУ ИТУ дагы берилбейт. Азыр ошол нерсе чыктыбы, азыр биз токтоттурбам кой. Мен архитектурага айдым, токтот дедим. Эл менен сүйлөшсүн дедим. Эмнеге нааразы болуп? Эми бирок экинчи жак бар да. Жеке ишкерди дагы коргошубуз керек. Мыйзам бар да. Биз азыр бир киши каршы чыксын, биз токтоду. Эгерде нормага туура келсе, биз ал кишиге каршы чыгарбайбыз. Компания куруш керекпи, курат. Эгерде бардык нормага туура келип, пожарный разрыв, санэбилдин станция, бардык норма, СНИПтеги нормаларга туура келсе, биз ал компанияга неме калбайт да, жок дегени бир немебиз калбай калат. Ошого биз экинчи жакты ham карашыбыз керек. Бирок арыз келип түштү, арыз негизде иш алып барып атат. Имарат Стиль курулуш компаниясынын башкы директору Машрап Чырмашев менен байланышканыбызда мыйзамга баш ийип, тиешелүү кызматтын адистери кандай чечим чыгарса, ошого макул экенин айтат. Ошол эле учурда арыздануучулардын негизсиз эле нааразы болуп курулуш иштерине тоскоол жаратып жатканын айтууда. Анткени аталган жерге чынында эле тиешелүү органдар тарабынан макулдук берсе эле көп кабаттуу үйдүн курулуш иштери башталат дейт. Сөзсүз түрдө да биз эч кандай жерде мыйзамсыз курулуш эч нерсе курган жокпуз да. Биз ал жерде азыр ошон үчүн биз коомдук укугга койгонбуз. Бу жерде бир гана архитектура эмес, өзүңөр билесиңер. Экспертиза бар, госэкспертиза бар, пожарниктер бар бу жерде, СЭС бар, санэпидемстанция. Алар, например, уже күн канча саат тиет, канча саат тийбейт.
баягы инсоляционный норма деп коет, ошолордун баарысын өздөрү карап берет. Биз аны ал киши же мен тиги бул эч кимибиз антип баштай албайбыз да, өзүңөр билесиңер. Бул жерде болгону бир эки кишинин кызыкчылыгы болуп атат. Эми ачык эле айтканда, жолду тосуп коет дейт. Мен жолдорду тоспойбуз. Жолдор каралган, баягы көпүрөлөрдү башынан пандус менен, коляска менен чыгып чыга тургандай, лестницалар баарысы жаңы заманбап үлгүдөгү үлгү эмес, жаңы заманбап лестницаларды кылып беребиз. Эми шаарды көрктөндүрүшүбүз керек да. Анан эми ушинтип эле бир эки адамдын кызыкчылыгы үчүн ушинтип ызы чуу кыла берсек, анда билбейм. Биз деле бул кишилердин үстүнөн кайрылып жерге кайрылабыз. Бардыгы мыйзам жолунда кетет, эч кандай нарушение болбойт буюрса. Мен ишендирип айта алам ушул боюнчачы. Эске салсак, буга чейин Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов мыйзамсыз курулуштарга жол берилбестигин айтып, буга чейинки мыйзамсыз курулуштар мыйзам жолунда иш алып барылат деген убадасын берген. Учурда калаадагы 28 мыйзамсыз курулуштардын иши сотко өткөн. Айымкан Исралый кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.